Президент Сооронбай Жээнбеков дүйшөмбү күнү өткөргөн чукул жыйында өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга карата күнү түнү мониторинг жүргүзүүнү талап кылды. Ошондой эле ал бардык алдын алуу чараларын күчөтүүгө чакырып, азыркы кырдаал тууралуу так эмес маалымат таркатууга бөгөт коюу максатында өлкө калкын дайыма маалымдоо маанилүү экенин баса белгиледи. Ошондой эле аталган илдет боюнча Кыргызстандын булуң бурчунда да текшерүүлөр жүрүп, алдын алуу үчүн атайын штабтар түзүлүүдө. Ош шаарында да облус боюнча коронавирусту алдын алуу үчүн атайын штаб түзүлдү. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин аталган облус боюнча координатору билдирди. Штаб министрликтин тапшырмасы менен түзүлүп, учурда Ош облусу боюнча илдетке кабылгандар жана шек жараткан бейтаптар жок. Дарыгерлердин айтуусу боюнча, эгерде адамда коронавирустун кандайдыр бир белгилери пайда болсо, сөзсүз түрдө ал адам маска тагынуусу керек. Ошол эле учурда өзүн ыңгайсыз сезген адам эң алгач тийиштүү дарыгерлерге кайрылуусу зарыл. Бул аталган илдеттин жайылып кетүүсүнөн сактайт. Если человек заболел или появились симптомы... Эң алгач оорунун кандайдыр бир белгилери билинсе, маска тагынып, аны бат-бат алмаштырып туруу керек. Ошондой эле сөзсүз түрдө колду жууп туруу зарыл. Айрыкча көчөдөн үйгө келген учурда. Жаман колдор менен оозубузду, мурдубузду кармабоого аракет кылуубуз зарыл. Анткени өздүк гигиена вирустун жугуусунан сактайт. Мы же держимся за поручни. И вот этими грязными руками не прикасаться к рту, к носу, чтобы во избежание попадания инфекции. Кыргызстанда аталган илдетке чалдыккандар жок. Саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаевдин айтымында медициналык кампаларда 3,5 миллион маска, ийнелер жана антибиотиктер бар. Башкача айтканда, дарыгерлер бул илдетке каршы катуу даярданууда. Ошондой эле Кыргызстандын чек ара көзөмөл өткөрүү пункттарында 170 эпидемиологдор иштөөдө. Андан чыгарылды дары-дармектер боюнча бүгүнкү күндө жанакы эң негизги баягы керектүү болгон маскалар, жанакы шприцтер жана антибиотиктер, анын баары биздин рынокто бар. Андан тышкары дагы азыр тапшырмаларды берип жатабыз, дагы бир көптөгөн баягы запастарды кармоого. Азыркы күндө мисалы маскалар боюнча 3,5 миллион маска биздин жанакы складтарда бар. Андан тышкары өлкөнүн бардык саламат сактоо уюмдарына жекече коргоо каражаттары бул 1468 атайын халаттар, көз эйнек, бүт кийимдер таратылып, алар ошол биздин эпидемиологдор менен берилип, алардын баары тең даяр турат. Ошондой эле 500 медициналык кызматкерлер ушундай жагдайларда атайын ооруларды кандай иш алып баруу боюнча окуудан өтүшкөн. Кыргызстанда бардык чек ара пункттарында санитардык карантиндик көзөмөл күчөтүлүп, Манас жана Ош аэропортторуна тепловизор коюлган. Ошондой эле өкмөт 23 январдан тарта Кытай менен бардык аба жана автоунаа каттамдарын токтотууну чечти.